Статистикалык маалыматка караганда өлкөдө расмий түрдө 54 миңден ашуун жаран жумушсуз катары каттоодо турат. Мына ушул жумушсуздардын санын азайтуу, жарандарды иш менен камсыздоого багытталган мамлекеттин активдүү чараларынын бири социалдык контракт долбоору. Өлкө башы демилгелеген бул долбоордун арты менен акыркы 1 жыл ичинде эле республикада 22 миңден ашуун адамга келишим түзүлүп, 100 миң сомдон гранттык түрдө каражат берилген. Ал эми Жалал-Абад облусунда 1 жылдын ичинде, тактап айтканда 2024 жылы 7303 жаран менен келишим түзүлүп, 100 миң сомдон каражат алган. Аймактар боюнча бөлүп караганда Район шаарлары боюнча алганда Аксы районунда 1575 үй бүлө, Алабукада 1106, Базар Кургон районунда 1134, Нокенде 410 үй бүлө, Сузак районунда 1485, Тогустор районунда 200 үй бүлө, Токтогулда 782 үй бүлө, Чаткал районунда 250, Жалал-Абад шаарында 240, Майлы Суу шаарында 10 үй бүлө, Ташкөмүр шаарында 81, Каракөл шаарында 10 үй бүлө. Бул долбоордун арты менен Жалал-Абад облусунда жакырчылыктын пайызы да төмөндөгөн. Анткени каражат алган үй бүлөлөр жеке ишкерлигин баштап, ошол эле учурда кирешеге чыгып, ага катар өз эле эмес, айылдаштарын да жумуш менен камсыздоого жетишүүдө. Жалал-Абад облусу боюнча социалдык контракт катышуучуларынын канчалык деңгээлде ошол 100 миң сом алып, кандайдыр бир жакырчылыктан чыга алды, өз ишин баштай алды. Андан сырткары мындан 2 жыл мурун башталган, алар кандай ийгиликке жетишти. Ошол боюнча биз дагы 2 жолу өкүлдүн аппаратынын коллегиясына алып чыктык бул маселени мониторинг жүргүзүп. Негизинен жалпылап айтканда бул баягы жеринде деле ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөр, социалдык контракттын катышуучулары социалдык контракттын натыйжалуулугун көрсөтүп келе айтып жатышты. Айыл чарба багытында, ошол услуга көрсөтүү багытында, дүкөн ачып, дагы башка жумуштар менен камсыз кылуу максатында ачылды. 1479 үй бүлө алып, 1520 ашык үй бүлө жумуш менен камсыз болду. Кээ бир күйлөрдө ошол аялы өзү тигүүчүлүк кылса, күйөөсү аны сатканга жардам берип, кээ биркилер ошол кондитерский ачса, күйөөсү дүкөндөргө ошо таркатып, ошондо 1,5 миңден ашуун жаран жумуш менен камсыз болуп, районубуздун жакырчылыктан чыгарууга бир топ жардам болду. Мамлекеттин бул социалдык контракт программасы аз камсыз болгон үй бүлөлөргө каржылык көз карандысыздыкка жана туруктуулукка жол баштоого мүмкүнчүлүк берди деген коомчулук карапайым калк үчүн түзүлгөн мындай долбоорлор мындан ары да уланса, өлкөдө жакырчылык азайып, ошол эле учурда экономикага да салым кошот дешет. Эми азыркы учурда мамлекет өтө жакшы иштеп атат, негизиненчи. Булга чейин болгон эмес, бардыгыбыз пособияны карап отурган жакын үй бүлөлөрчү. Азыр кичине болсо да жеке ишмер болуп, 100 миңден каралган былтыркы жылда, 24 жылда. Ал эми 25 жылда кичине сумманы көтөрүп берген болсо, мындан бул жака да жакырчылык жоюу алды өтө жакшы каралып атат. Мен ойлойм, мындан бияка дагы ошо суммасын көбүрөөк коюп берген болсо, планы барлар жакшы иштеп, жакырчылыктан чыгат деп ойлойм. Мамлекетке көп да болсо баягы салым кошулат деп ойлойм да. Эске салсак, социалдык келишим ишке ашып баштаган 3 жыл ичинде өлкө аймагында 35 миңден ашуун жаран кайтарымсыз акча алган. Ал эми Жалал-Абад облусунда 3 жыл ичинде 11306 үй бүлө бул мүмкүнчүлүктү пайдалана алды. Жаңылай Болотбекова, Жанузак Нурдавлет уулу, Жалал-Абад шаары.